Кыска юбкачан кыздар тууралуу видеосу талкуу жараткан Бектур Мамашев бул видеону жакшы ойдо тарткан. Кечээ тамашоочу Тут Чекит Бека Кайман аты менен таанымал болгон Instagram блогер Бектур Мамашев кыска юбка кийген кыздар тууралуу тарткан видеосу талкууга түшкөнүн жазган элек. Бектурдун бул видеосуна азыркы тапта көпчүлүк айымдар нааразы болуп жаткан чагы. Бектур, саламатсызбы? Ушул видео чыккандан кийин сизди кескин сындагандар көбөйдү. Же бул видеону колдогондор көбөйдүбү? Саламатсызбы? Бул видео чыккандан кийин каршы пикирлер көп болду. 7 сааттын ичинде 100 000 көрүү болду. Башында эч кандай жаман ой пикирлер болгон эмес. Алия Шагиева өзүнүн Instagram баракчасында жаман сөздөр менен терс көрүнүштөрдү пропаганда кылды деп бергенден кийин жаман ой пикирлер көбөйө баштады. Андан соң биздин ырчы айым Чолпон Талипбек кошулуп, ошолор күчөтүп жатышат. Сиз бул видеоңуз менен элге эмнени жеткирүүнү кааладыңыз эле? Бул видеону мен жакшы ойдо тарткам. Кыздардын баарын жаман эмес, бул бүт кыздарга арналган эмес. Балким жаман жолдо жүргөн кыздар ушул видеону көрүп, туура жолго түшөт деп эле тартылган видео. Жүрөктөрүнө жеткиргим келди. Менин өзүмдүн карындашым бар. Карындашым дагы юбка кийет. Мен бул тууралуу эч кандай каршылыгым жок. Ар ким каалагандай кийинет. Бул видеону мурда казактар жана өзбектер кененирээк кылып тартышкан. Мен кыска версиясын гана тарттым. Деги эле кыргыздын кыздары жөнүндө оюңуз кандай? Мен кыргыздын кыздарын жаман деген жерим жок. Жакшы кыздар абдан көп. Бирок азыркы учурда жаман кыздар жакшы кыздарга үлгү болуп жатышат. Жарым жылаңач болуп бийлеп жана сүрөткө түшүп жатышат. Эмнеге мисалы хейтерлер ошолорго реакция кылышпайт? Эмне үчүн мен жакшы ой үлгү катары видео тартсам, ушунча көп негатив менен көңүл бурушат. Түшүнгөндөр түшүнүп, түшүнбөгөндөр өзүн алып жатышат. Бул видео өз ээсин табат. Ушул видео чыккандан кийин сизде коркутуу аракеттери болгон жокпу? Болгон деле эмес. 1-2 жолу SMS келди, аларга көңүл бурбайм. Видеону таратып жатканда ушундай талкуу жаратарын билдиңиз беле? Билген эмесмин. Себеби ушундай видеолорду башынан эле тартам. Мынчалык талкууга алынат деп ойлогон эмесмин. Сиздин Instagram баракчаңызга арызданып жаткандарды көрүп жатабыз. Instagram баракчаңызды блокко салып, жаап салса эмне кыласыз? Билбейм кандай адамдар арызданып жатканын. Мен эч кандай жаман мааниде видеода тартканым жок. Эгерде мен туура нерсени сиздерге айтып баракчам жабылып калса, өкүнүп нааразы болбойм. Жаңы чыгып келе жаткан блогерлерге эмне кеңеш берет элеңиз? Жаңы чыгып келе жаткан блогерлерге кийинки муундарга үлгү боло турган видеолорду тартышын каалайт элем. Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Булак Барс Медиа.